Москвадагы Кызылбак фонду түзүлгөндөн бери эле айылыбыз үчүн көп жакшы иштерди аткарып келатат. Ошолордун катарында эң ириси болуп туруп эле ушул чоң жолду жарыктандыруу жүрүп атат. Биринчи этап бүткөн 150 миң сомго биринчи этапты бүттүк. Андан кийин экинчи этап 286 миңге экинчи этапты аяктадык. Эми Кудай буйруса мына үчүнчү этап дагы 3,5 километр жогору жака үчүнчү этап менен ушуну да бүткөрүп алсак, Кудай буйруса бүтүрөбүз. Жалпы 436 миң сомдук биринчи, экинчи этап менен ошончо сумма кетти. Эми үчүнчү этапка дагы бир 300 миңдей акча кетет экен. Анан дагы мындан тышкары бир көпүрө барды, ошону ремонт кылдык. Ага бир 58 миңдей акча кетти. Андан тышкары дагы бир трансформаторго 20 миң сом жардам бердик. Ошентип жардамдар болуп атат. Биздин фонддун уставында бир айда бир үй бүлөгө 3200 сомго продукт алып беребиз ай сайын. Андан тышкары кече жакында эле бир 6 үй бүлөгө 3200 сомдон үчөөнө 3200 сомдон акча бердик. Чөп оргуч аппарат алып бердик бир үй бүлөгө, дагы бир үй бүлөгө сут тарткыч аппарат алып бердик. Духовка алып бердик. Ошентип дагы жардамдар болуп атат. Билим берүү тармагына Молдонияз мектебине ошол кире беришинде бир класс эме кылып бердик. Класс кылып бердик. Бир ачык жери бар эди, ошол класс кылып бердик. Андан тышкары окуучуларга 26 окуучуга 1000 сомдон ошол окуу куралдарын алып бердик. Көксал топтон мектебинде интернет киргиздик, дагы ажатканаларын оңдоп бердик. Андан тышкары китептерди белекке берип атабыз. Эми колдон келишинче берип атабыз.